Алло, милиция. Телефон урдап кетишти, жардам бересизби? Урдап кеттиби? Жаңы эле могул жактан 2 бала чыгып атпады беле? Радио 45-27. Сиздер көрүп турган тасмада жаш өспүрүмдөр бирөөнүн мүлкүн жашыруун түрдө ээлеп алышкан. Бул мыйзамсыз кыймыл аракети Кылмыш жаза кодексинин 205 беренесинде каралган. Башкача айтканда урдоо болуп саналат. Жогорудагы мыйзамсыз кыймыл аракеттер негизинде жаш өспүрүмдөр мыйзамды бузуп, туура эмес багытка аттанышкан. Талаптар ортосунда бирин-бири түшүнбөстүктөр орун алып, талаш тартыш улана бергендиктен тергөөчү бардык жагдайларды эске алып, Кыргыз Республикасынын Кылмыш жаза процессуалдык кодексинин 5 беренесинин 33 пунктунда каралган кылмыш жаза сот өндүрүшүнүн тутумунан баланы чыгаруу, баланын өсүүсүнө, укуктук маданиятына жана укуктук тарбиясын жогорулатууга, кылмыштын кайрадан жасалышына жол бербөөгө көмөктөшүүгө багытталган. Кылмыш жасаган үчүн кылмыш куугунтугунда альтернативдүү жол жобосу каралгандыгын тергөөчү эске алып, жаш өспүрүмдөрдүн келечекте криминалдык чөйрөгө аралаштырбоо максатында мыйзамда көрсөтүлгөн медиатордун катышуусун сунуштайт. Кыргыз Республикасынын Кылмыш жаза процессуалдык кодексинин 5 беренесинин 66 пунктунда камтылган укуктарына ылайык элдешүү жөнүндө макулдашуу, кылмыш жаза сот өндүрүшүнүн катышуучуларынын ортосундагы өз алдынча же медиатордун жардамы менен жетишилген жазуу жүзүндөгү макулдашуу менен ишке ашат. Сиз талашыңызды медиация жолу менен чечсеңиз болот. Ошол эле кодексте 58 главасында талаптардын жарашуусу жөнүндө процессуалдык макулдашуусу көрсөтүлгөн. Тараптардын ортосундагы жарашуу коркунучтуулугу аз же анча оор эмес кылмыштар боюнча каралган. Жарашуу сотко чейинки өндүрүш башталган учурдан тартып, кассациялык инстанциядагы соттун чечими чыгарылганга чейин медиатордун катышуусуна уруксат берилген. Медиатор сотко чейинки өндүрүшкө кылмыш жөнүндө арыз жана билдирүү катталган учурдан тартып, ошондой эле сотко чейинки өндүрүштө же соттук териштирүүнүн кандай болбосун баскычында катышууга укуктуу. Мыйзамды сактоо, келечекти коргоо.